Assalamu alaikum мекендештер. Бүгін болса 24 июнь. Кечки саат 5 болды. Біз болса ішке чыгып атабыз. Біз баштадық иштандай болса. Туғандар, эгерде кимде Надежда таксопарк издеп атса, бізде таксопарк бар. Таксопарктын аты Манас, комиссиясы 2%. Кисартка жардам беребиз. Биздин водительдерге путевой лист бекер. Экономдон тарта бизнес класска чейин улайбыз. Доставка грузовой дагы улайбыз. Андан да тышкары туугандар, эгерде кимге лицензия керек болгон болсо, биз өзүбүздүн ИПга оформлять этип лицензияңыздарды алып бере алабыз. Эгерде кааласаңыздар 5 переоформление лицензия алып беребиз. Машина мындайча айтканда өзүңүздөрдүн атыңыздарда калат. Биз через доверенность лицензия алып бере алабыз. Бизге кайрылсаңыздар болот туугандар. Таксопарк 24 саат бою иштейт. Выводта эч кандай проблема болбойт. Любой момент каалаган суммаңыздарды каалаган мезгилде снимать этип ала бересиздер. Андан да тышкары заправка бир күндө 15 000 рубльге чейин койсоңуздар болот таксометрден. Түндө 12ден кийин 5 заказ кылдым эле. Данный момент 3 000 рубль доход бар. Мен азыр ишке чыгып атам, 5ден 7 мүнөт өттү. Заказ күтүп атабыз. Бүгүн рейтинг бирге түшүп кетти меникечи. Өзү рейтинг 5 эле. Кече бирөө 3 койгон экен. Рейтинг түшүп калыптыр. Баштадык биз иште. Заказды күтүп атабыз. Биринчи заказды алып келдим. 38 мүнөттө. Акчасы 1021 болду. Метро Маринага келдим. Дагы бир заказ алып келдим. 22 мүнөттө. 554 болду акчасы. Дагы бир заказ алып келдим. 8 мүнөттө. Акчасы 199 болду. Только эле крупный заказдарды көрсөтө бербей, ушундай майдада заказдарды көрсөтөйүн деп чечтим. Заказ күтөбүз. Бүгүн чото бизге слабыйраак. Ай, ezilip бүттүм болду го. Бул жагы көрүнгөн группалардан ар кандай жаңылыктар келип атат. Акыркы ушул Москвада не болуп аткан жаңылыктарды өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек. Деги эле ушул эмкаттардан киргенде ар бир шосселерде тагылар турат жөн элечи. Москванын ичинде билинбегени менен аябай катуу ызычуу болуп атат. Биз болсо жүрөбүз ошол ызычууга карабай иштеп, мындайча айтканда. Дагы бир заказ түштү. Красного маяка дейт. Метро Пражскийге түштү. 34 километр. 45 мүнөттө 34 километрге. Без коэффициент, без ничего. Тариф комфорт менен түштү. Анткени бүгүн мен комфорт плюс экөөнү тең жандырып алып иштеп жүрөм. Ушундай туугандар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул Москванын ичинде деги эле бүгүн аябай жаман жаңылык десем болот. Деги эле ызычуу болуп атат. Көрүнгөн группалардан ар кандай нерселер келип атат. Голосовое сообщение беркине деги эле айтып болбойт. Ошонун баардыгына карабай иштеп жүрөбүз. Анча-мынчалары үйүндө жатат экен иштебей. Биз болсо ишти улантып берели. Жакшы жагына ниет кылып, жакшы болуп кетет деп. Жөнөдүк кандай болсо клиентке. 917 болду акчасы, 40 мүнөттө келдим. Ар бир түшкөн клиент көчө тынчпы дейт го, чиркен. Кыргызстанга кеткенге билет мындайча айтканда жок экен. Мен өзүм кирип текшерип көрдүм. Кыргызстанга билет 440 000 рубль дейт. Мына сага. Эсим ооп, отуруп калдым билеттин баасын көрүп. Ушундай. Москвада бүгүн кыйраткан коэффициент жок. Мынакей. Иш деле мындайча айтканда слабый. Акырынан иштеп жүрөбүз, барган жерден кыйрап. Дагы бир заказ алып келдим. Акчасы 518 болду. 24 мүнөттө. Дагы бир заказ алып келдим. Акчасы 241 болду. Иштеп жүрөм. Москваны көздөп келе жаткандан баардык артка кетиптир. Азыракта заказ күтүп отуруп, кичине ютубту чукулап отуруп көрдүм. Деги эле мына Воронеждеги болгон жардыруулар,
Анан деги эле мына Ростовдо болуп аткан ызычуулар, ошолорду көрүп ойго нелер гана келип кетпеди. Бир четинен бул жактан билеттин баасын карасам, билет асмандын башы мындайча айткандачы. Ойго көп нерсе келди, чындап айтканда. Неужели ушу кете турган күн болуп калган болсо Кыргызстанга кандай болот? Бул жагы кандай болот? Мисалы, баардыгыбыз мына Россияда жүрөбүз. Деги эле дүйнө жүзүндө тынчылык болсун, мындайча айткандачы. Эч жерде согуш болбосун. Кете турган күн болуп калса кандай болот деп аны ойлонуп, буну ойлонуп, деги эле мына клиент менен кетип атып дагы оюм ошол жакта ой күлүк экен. Ар нерсени ойлонуп, охо, эртеден бери немелерди, ар кайсы нерселерди ойлонуп отуруп, азыр ушул бир аз болду, мына заказдын алдында заказ күтүп отуруп калып ушул жаңылыктарды көрүп, бүткөндөрүн көрүп, ызычууларды көрүп, анан жүрөк кичине деди да. Мындайча айткандачы. Дагы бир заказ түштү мага. Тариф Комфорт Плюстан. Комфортто өчүрүп койдум эле. Ушундай деги эле баардык жерде тынчылык болсун. Мына баардыгыбыз бөтөн эле, бөтөн жерде жүрөбүз. Иштерибиз жакшы болсун баардыгыбыздын. Тезирээк мындайча айтканда боп кетеличи өзүбүздүн мекенге. Боп кетип кетели өзүбүздүн мекенге. Аманчылык болсун. İşte эле Кудайга шүгүр, мына бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз, баардыгыбыздын иштерибиз Аллага шүгүр, жаман эмес, жакшы эле. Мына таксиде иштегендердики деле аябай жакшы эле, жаман деп айта албаймын. Анткени стабильно күндө иштесең иш деле жакшы болот. Главный эмгек кылыш керек. Ушундай туугандар, ишти улантабыз. Клиентке келип калдым, уже жанымдан түштү эле заказ. Дагы бир заказ алып келдим. Акчасы 684 болду. Москванын ичи тыптынч. Көчөдө адамдар аз. Үстүнө эле дагы бир заказ түштү. Клиентке жөнөдүк. 3,5 километрден берип турум, эле майда берейин. Недоволен болгон бир жум башталып келдим. 18 минутада 1033 болду акчасы. 5-ші подъезде указать еткен екен, мен 5-ші подъездің алдында тұрсам, көрсе бұл 1-ші подъезден шықмақ екен да. Анан 1-ші подъезден бері келатты, қолым айтып қояды, қолым көтеріп қояды. Көрдім бірек, айдап барбадым, атайын барбадым. Ошоған ат құлақтарын айнан, мындайча айтканда рейтинг түшөт да. Өздері тура эмес заказ кылып алып, анан күнөөнү водительге коет да, мындайча айткандачы. Эстегенде ушул жумбашка бир коюп коеюнчу. Бул эртең все равно мага бир койсо керек, анткени 1-ші подъезд жакка барбай койдум, колун көтөргөндө да көрүп турупчу. Мындай кылып туруп, галочкаларды койтуруп, отправка кылып койдум. Saat 1 болду, түнкү саат. Биз жүрөбүз иштеп, Кудай кааласа ишти уланталы, эмкаттын сыртына чыгып кеттим. Акырындан эмкаттын ичин көздөп жөнөй берейин. Анткени бул жерден кыраткан эле заказды бербесе керек менимче. Клиентке келдим. Клиенттер чыгып атат. Да, здравствуйте. Дим, садись с другой стороны. Давай быстрее, пожалуйста. Дагы бир заказ алып келдим. Акчасы болсо 7 минутага 297 рубль болду. Ишти улантабыз. Ушинтип тегеренип метро Молодежная келип калдым. Ушул жерден бир заказ түштү эле. Клиентке кетип атамын. Машина абдан аз Москвада.
Здравствуйте. Тағы бір заказ алып келдім. 4 минутада 331 болды ақшасы. Тағы бір заказ алып келдім. 26 минутада ақшасы 809 болды. Үстінен әлі дағы бір заказ түшіп қалды. Çözdük klient kanlemese biz. Дағы екі адамды алып келдім. Мұнда жетқанда екі шүдірімді алып келдім десем болады. Екі өтең мас. 10 метр бері баспай ой чалу алып. Такан сайта деп. Давленаны бір көтерішті. 16 минутада 663 рубль болды ақшасы. Saat болса 3-ке 10 минут қалды. Құрсағым деле ашты. Не қылсам деп ойланып отырам, кетсем бе, же іштесем бе деп. Приехали. Проспайтесь. Это же подъезд, да? Нет, назад. Назад? Да. Угу. Все, до свидания. До свидания. Машинаға түшерім менен сразу ұқташты әле. 25 минутада келдім, 798 болды ақшасы. Домойды басып алып кетіп отам. Домойды басып алып кетіп отам, уже ішті аяқтайын деп шештім. Анткени иштеле токтой эле калдым да жеткенде. Эми дальше заказ берсе алабыз. Бербесе кетебиз пустой эле үйгөчө. Үйгө чейин дагы 16 километр калды. Мен сменаны аяктайын деп чечтим. Уже заказ деле жок мында жетканда. İştesek болот негизичи. Үйгө барып дем алып. Эртең кичине эртерээк чыгайын деп чечтим. İnşallah şükür жакшы болду тондар. Мен сменаны аяктайын деп чечтим. Уже заказ деле жок мында жетканда. İştesek болот негизичи. Үйгө барып дем алып. Эртең кичине эртерээк чыгайын деп чечтим. İnşallah şükür жакшы болду тондар.